Азыркы учурда интернетте хит болуп жаткан француз круассандарын үй шартында кандай жасайбыз сиздерге бүгүн менин ашканамда көрсөтүп берем. Сиздерге кызык болгон болсо видеону аягына чейин көрүңүздөр, дагы лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Круассандын башкы сыры муздак сүт, муздак суу, дрожж, сахар жана туз керектелет. Жакшылап аралаштырасыздар. Башка булочкаларга жана таттууларга биз жылуу сүт, жылуу сууга жасайбыз го, а бул жерде муздак суу жана муздак сүт. Кааласаңыздар холодильниктен алып туруп эле жей салсаңыздар дагы болот. Керегинче un саласыздар, бул жерде жогорку сорттогу un. Андан соң 82% каалаган майыңызды кошсоңуздар болот. 50 грамм же 100 грамм. Камырды ушу жумшак абалда жууруп аткан кезде аралаштырып жууруп аласыздар. Камыр бирдей калыпка келгенден кийин баштыкка салып, муздаткычта 1 сааттын ичинде тындырып көптүрүп алабыз. Ооба, туура уктуңуздар. Жылуу жерде эмес, муздаткычка эле коюп койсоңуздар, дал ушундай болуп, помпошка тумпалашка болуп калат. Даяр болгон камырды майда бөлүкчөлөргө бөлүп аласыздар. Канчалык майда бөлүкчөлөргө бөлүп алсаңыздар, слою ошончолук жакшы чыгат. Мен ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Андан соң 82% каалаган майыңызды үй шартында ушундай жумшак кылып эритип аласыздар. Дагы ар бир жайып жаткан камырдын арасына майлап чыгасыздар. Эң эле үстүнө койгон камырды гана майлабайсыздар. Калган баарыны четинен бери майлап чыгасыздар. Көрүп турганыңыздардай баары 4 бурчтук, 3 бурчтук, тегерек, Кыргызстандын картасы болуп жайылган. Сиздер дагы ушундай кылып эле жайып алсаңыздар болот. Андан соң биздин даяр болгон камырды пакетке ороп туруп, кайра дагы жарым саатка муздаткычка коюп турасыздар. Азыркы майы сиңип, камыр сонун болуп калыш үчүн. Андан соң биздин камырыбызды чыгарып алып, дал ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп, 10 сантиметр кылып кесип аласыздар. Дагы ошол 10 сантиметрди 3 бурчтук кылып кессеңиздер, ушундай сонун круассан болуп чыгат. Же болбосо тең ортосунан бөлүп туруп эле, азыр кийинки видеодо көрсөттүм го, четинен эле катар бөлүп кеттим. Ошондой кылып деле жасап алсаңыздар болот. Айтор кайсы ыкма сиздерге ыңгайлуу, ошол менен жасай берсеңиздер болот. Башкысы аракет, калганына акырындык менен үйрөнө алабыз. Крауссандарды ороп алгандан кийин достор, бетин жаап турсаңыздар, ушундай помпошка болуп көтөрүлүп чыгат, көрүп турганыңыздардай. Андан кийин бир жумурткага бир аз сүт аралаштырып алып, бетине сүйкөп чыгасыздар. Духовкада 180 градуста асты үстүнү бирдей иштетип, дал ушундай бышырып алсаңыздар болот. Аралыктарын бир аз алысыраак кылып коюңуздар, булар бышкан сайын чоңоюп, чочоюп кете берет. Мен декретте отурганымды билип туруп ушуну интернеттен чыгарат. Биздин магазинге келгиле, кофе менен ичкиле, даам татип кеткиле деп. Кайдагы даам татып, один дома болуп атканда, ансыз деле тияк бияка барганда бутум асылып, шымым шыпырып коеюн деп атат го. Түнү менен болсо дагы жасап жейм, өзүңдөн көр дедим дагы, конкурент болуп чыгып алдым. Жасап алып жыргап 2 чыны кофе менен ичип терим ага отуруп калдым дагы. Момент эле жолдошум келип калды да. Карасаң мен сага 2 түрдүү круассан жасадым. Бирөөсү мен, бирөөсү сен дедим дагы. 4 штук жеди да сразу 200 сомдон саттым дагы. 800 сомду чөнтөккө салып койдум. Тартмаларды карасам, сурок өткөнгө 1 саат калган ак шоколадымда турган экен, эритип туруп аны да өткөрүбүздүм. Үйдөгүлөр жеп койгула депчи, көп болсо ичиңер өтөт деп. Круассандар даяр болду. Жаккан болсо сөзсүз жасап жеңиздер. Сохранить этип, плюсту басып коюп отура бербей. Өзүңөр жейсиңер да, мен жей билем. Ал эми круассандын экинчи түрүнү эртең монтаждап сиздерге дагы бөлүшөм. Менин баракчамдан алыстабай, мени мактап эле айынан садакалоюн шоколадым деп эле мактап турсаңар, бардык нерсени көрсөтөм. Күйөөм айтмакчы, бардык нерсени айтып таштаба деген өткөндө. Андыктан менин баракчамдан алыстабай, лайк, комментарий жазганды дагы унутпаңыздар. Эртең экинчи круассандын рецепти менен бөлүшөм. Жакшы туруңуздар.